Вау. Таксыр, Оу, не болду? келсең бери сага бир нерсе көрсөтөм. Мына сүрөттү карасаң, мен бул сүрөттү көзүмдү жумуп эле калем менен ары бери ойноп тартып койдум. Жыйынтыгы мына кооз бир гүл сыяктуу сүрөт болду. Демек бир нерсени жасап коюуга сөзсүз түрдө эле бир жаратуучуга муктаж эмес экенбиз. Нерсе кокустан деле пайда болуп калышы мүмкүн экен да. Мен сен бул сүрөттү тартканыңа ишенбеймин. Калем менин колумда турат да. Менин оюмча сен эмес, колуңдагы калем өзү эле тартып койду. Жок нерсени айтпай суроома жооп берчи. Сен мага бул сүрөттү калем өзү тартпаганын далилде, андан кийин мен сенин сурооңа жооп беремин. Карасаң, бул жөн гана бир жансыз калем. Бул кантип өзү тартсын? Мына, таштап коем. Ал алсыз. Менин жардамым болбосо тарта албайт. Ал тарта алуусу үчүн сөзсүз акыл, илим, күч керек. Туура айтасың. Демек, ар бир нерсеге багыт берүүчү жаратуучусу бар. Ошол сыяктуу эле адамдын да жаратуучусу бар экендигине ишенүү керек.